Нарын облусунун Жумгал районунун Лам айылында 100 орундуу мектептин курулушу башталды. Бул тууралуу архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, долбоор боюнча мектеп заманбап техникалар менен жабдылган 2 кабаттуу окуу корпус жана спорттук залы менен курулат. Билим берүү мекемесинин жалпы аянты 1029 чарчы метрди түзөт. Курулуш монтаждоо иштерин Электрострой Групп жоопкерчилиги чектелген компаниясы жүргүзүүдө. Кыргызстанда мал союучу жайлары жок райондорго жана шаарларга жаңы 12 мал союучу жай салынды. Бул тууралуу Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинен билдиришти. Ошентип, ветеринардык кызматтын реестрине жалпы 101 мал союучу жай катталды. Анын ичинен 10 чоң стандарттагы мал союучу жай, 64 чакан мал союучу жай, 27 мал союучу аянтча, 15 мал союучу жайда ветеринардык санитардык талаптарга жооп бербегендиги үчүн убактылуу ишмердүүлүгү токтотулган. Ошондой эле 10 мал союучу жай ИАЭПтин бирдиктүү реестрине катталган. Бүгүн Бишкекте дагы бир Элеман мамлекеттик дарыканасы ачылды. Дарыкана номер 4 үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун Правда жана Фрунзе көчөлөрүнүн кесилишиндеги филиалында уюштурулду. Иш-чарага саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев катышты. Ведомстводан маалымдашкандай, бул Бишкек шаарындагы саламаттыкты сактоо уюмдарынын базасында ачылган 19 мамлекеттик дарыкана. Учурда республика боюнча 88 дарыкана иштейт. Дарыкана пункттарындагы ассортимент дарыкана пункттары жайгашкан саламаттыкты сактоо уюмунун өзгөчөлүгүнө, сатуунун деңгээлине жана саламаттыкты сактоо уюмдарына жараша 2500дөн ашык фармацевтикалык продукцияны түзөт. Элеман мамлекеттик дарыканасында чекене баалар өлкөдөгү жеке дарыканаларга караганда орто эсеп менен 10-20% төмөн. Ошондой эле милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун жеңилдетилген рецепттери менен дары-дармектер Элеман дарыканалары аркылуу рецептке жана бейтаптын оорусуна жараша 50%дан 100%га чейин арзандатуу менен сатылат. Бишкек шаарында 3-4 октябрда Борбор Азия өлкөлөрүнүн аялдар диалогунун форуму өткөрүлөт. Бул тууралуу парламенттен билдиришти. Иш-чаранын максаты аялдар тынчтык жана коопсуздук күн тартибин ишке ашыруу. Ошону менен бирге Борбор Азия регионунда тынчтыкты жана коопсуздукту бекемдөө үчүн аймактык кызматташтыкты чыңдоо. Форумга жогорку кеңештин депутаттары, ошондой эле Казакстан, Өзбекстан, Түркмөнстан жана Тажикстандын парламенттеринин депутаттары, эл аралык уюмдардын, дипломатиялык корпустун, жарандык коомдун өкүлдөрү катышат. Отурумдун алкагында айымдардын тынчтыкты жана аймактык кызматташтыкты чыңдоого кошкон салымын жана катышуусун талкуулоо үчүн жогорку деңгээлдеги диалогдук платформа сунушталат. Муну менен катар аялдардын климаттын өзгөрүшүнө адаптациялоо процесстерине, тынчтыкты бекемдөөгө, кызматташууга жана туруктуу өнүгүүгө катышуусун камсыздоо үчүн зарыл чараларды иштеп чыгуу пландаштырылууда. Бишкек шаарында жолдордо капиталдык коңдоо иштери уланууда. Муниципалитеттен билдиришкендей, бүгүн 3 октябрда Горький көчөсүнүн Юнус Алиев көчөсүнөн Кара Дарыя көчөсүнө чейинки бөлүгү жабылды. Белгилей кетсек, Горький көчөсү Айтматов проспектисинен Кара Дарыя көчөсүнө чейин оңдолууда. Энергетика министри Талайбек Ибраев Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев менен биргеликте 2024-2025 жылдардын күз-кыш мезгилине Бишкек жылуулук электр борборунун даярдыгынын жүрүшү менен таанышты. Муниципалитеттен билдиришкендей, жетекчилер электр чыпкаларын, тегирмен жабдууларын жана жаңы энергетикалык блокторду көрүп чыгышты. Учурда Бишкек жылуулук электр борбору жана ТБА өкүлдөрү номер 3 энергетикалык блокко контролдук сыноо жүргүзүп жатышат. Эске сала кетсек, ушул жылдын июнь айында номер 3 блок капиталдык коңдоого чыгарылган. Жылуулук электр борборунун жана ТБА кызматкерлеринин биргелешкен аракетинин натыйжасында кыска мөөнөттүн ичинде блок капиталдык коңдоодон өткөрүлдү. Төө ашуу менен ала бел ашуусунан кар күрткүсүнөн коргоочу атайын тосмолор орнотулду. Бул тууралуу Транспорт жана коммуникациялар министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, бул иштер Япония эл аралык кызматташтык агенттигинин Бишкек Ош жолун кар күрткүсүнөн коргоо долбоору аркылуу жүзөгө ашырылды. Атайын тосмолор жолдун 125-129 чакырым аралыгына жана 216-222 чакырым аралыгына коюлду. Төө ашууга жалпы узундугу 2800 метр, ал эми ала белге 3908 метр, бийиктиги 3-4 метрлик тосмолор орнотулду. Белгиленгендей, долбоор жолдун коопсуздугун жана үзгүлтүксүз иштөөсүн камсыз кылуу максатын көздөйт.
Кыргызстанда социалдык контракттын негизинде берилген 100 000 сомду 80 үй бүлө иштете албай калган. Бул тууралуу Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министри Жылдыз Болотова жогорку кеңештин жыйынында билдирди. Анын айтымында аталган долбоордун алкагында өлкө боюнча 2 жылда аз камсыз болгон 12 800 үй бүлө ишкерлик кылуу үчүн мамлекеттен 100 000 сом өлчөмүндө каражат алган. Көптөгөн жарандар бул долбоордун жардамы менен жашоо турмушун жакшыртып кетсе, арасында иштете албай калгандар да бар. Мамлекеттен 100 000 сом алгандардын ичинен 80 үй бүлө иштете албай калып, алган каражатын кайтарып беришкен. Белгилей кетүүчү жагдай, комиссиянын чечими менен ал үй бүлөлөр кайрадан ай сайын берилүүчү жөлөк пул алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушту, деди министр. Бишкектеги номер 5-кесиптик лицейде билим берүү жана илим министрлигинин алдындагы көз карандысыз сертификациялоо жана валидациялоо борбору ачылды. Бул тууралуу ведомстводон маалымдашты. Маалыматка ылайык, аталган борбордун ачылышы Кара Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнүн жана билим берүү системасынын 100 жылдык мааракесинин алкагында орун алды. Белгилей кетсек, көз карандысыз сертификациялоо жана валидациялоо борбору министрлер кабинетинин токтомунун негизинде ачылды. Ош облусунда селдин кесепетинен жабыркаган турак жай ээлерине кенемтелер берилди. Бул тууралуу мамлекеттик камсыздандыруу уюмунан билдиришти. Маалыматка ылайык, кенемтелер Ош шаарында жана Кара Суу районунда июль айында жүргөн селдин кесепетинен жабыркаган турак жай ээлерине тапшырылды. Сел жүргөндө катталган 41 учурга жалпысынан 6 632 000 сом төлөндү. Табигый кырсыкта 9 үй толугу менен жараксыз болуп калган. Ар бир үй үчүн кожоюндары 500 000 сомдон алышты. Ош облусунун тургуну Ахмат Саркаров эми алган каражатына жаңы үйдү тургузарын айтты. Мен өз убагында мамлекеттик камсыздандыруу уюмуна болгону 600 сомго үйүмдү камсыздандырганмын. Азыр колума 500 000 сом тийди. Эми жаңы үй сала баштасам болот. Кызматкерлер мени бүт процессте коштоп жүрүштү жана кандай документтерди алып келишим керектигин айтышты. Мен бардык жарандарды турак жайын камсыздандыруудан өткөрүүгө чакырам. Анткени кырсык эскертүүсүз келет, деди ал. Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунан белгилешкендей, жыл башынан бери өлкө боюнча 182 турак жай өрттөн жана табигый кырсыктан жабыркагандыктан аларга 22 165 726 сом төлөндү. Күн мурун транспорт жана коммуникациялар министри Абсатар Сыргабаев иш сапарынын алкагында Нарын аэропортунун учуп конуу тилкесине асфальт төшөө иштеринен кабар алды. Ведомстводон маалымдашкандай, Сыргабаев иштин сапатына өзгөчө көңүл буруу, талаптагыдай деңгээлде жүргүзүү жана белгиленген мөөнөттө аяктоо тапшырмасын берди. Мындан тышкары, министр Абсатар Сыргабаев Нарын шаарындагы Шералиев көчөсүнө асфальт басуу жумуштарын тездетүү керектигин эскертти. Каржадиев Айзада бизге камсыз кылып ошо продуктты бергенине ошо 1,5 айга жетет буюрса, ошо 4 балам бар. Ошо ыраазычылык, эки дүйнө бактылуу болсун, Алла ыраазы болсун. Кыргызстанда жардамга муктаж болгон аярлуу катмардагы жарандарга ар кыл тараптан жардамдар берилип келүүдө. Күнүмдүк жашоого керек болгон азык-түлүктөрдү таратуу тыкыр көзөмөлгө алынган. Биздин жарандарыбызга, биздин ошол аярлуу катмарларыбызга 389 тонна тамак аш жактан жардам берүү боюнча өздөрүнүн сунушун киргизип, биз тараптан ыйман фондунун кызматкерлери, президенттик администрация, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдардын кызматкерлери менен бирдикте министрликтери менен, өзгөчө Эмгек министрлиги менен Кыргызстан боюнча ушундай иштерди, ушундай бир акция жүргөнү турат. Аталган фонд алгачкы ирет мындай чоң масштабта иш алып барып жаткандыктан тиешелүү мамлекеттик мекемелер менен тыгыз иш алып барып, жалпы жонунан жардамга муктаж болгон жарандарга 389 тонна азык-түлүк каралган. Тактап айтсак, социалдык өнүктүрүү министрлигинде калктын аярлуу катмары катары каттоодо турган жарандарга берилүүдө. Иш чаранын максаты ошол аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү колдоо, аларга бир үмүт берүү, алар жалгыз эмес экендигин ошол көрсөтүү максатында биз уюштурдук. Бул Кыргызстан деңгээлинде болуп атат. Кыргызстан боюнча биз 8100 үй бүлөгө буюрса таратылат. Уун, ошол эле бир коробканын ичинде ар түрдүү азык-түлүктөр бар. Ал эми үй бүлөлөрдү табып алуу боюнча бул биз Эмгек министрлигине кайрылдык. Ошол Эмгек министрлигиндеги немеде турган, тизмеде турган адамдарды алып, биз ошол адамдарга берүүнү пландап атабыз буюрса. Өлкөдө аярлуу катмар болгон жардамга муктаж жарандарыбызга мамлекет тарабынан жөлөк пул төлөнүп келгени менен эл аралык уюмдар тарабынан да бир топ кол кабыштар болуп келүүдө. Сиздерге жардам берүү менен гана чектелбейт, анткени
күнүнө мамлекет тарабынан өзүнүн аз камсыз аярлуу катмарына колдоо көрсөтүү боюнча бир канча деген иш чараларды атайын мыйзамдарды чыгаруу менен гана чектелбестен мына ушундай фонддордун аркылуу бизге оор кырдаалда кол сунган биздин досторубуз аркылуу дагы жардамдарын берүүдөн тайбайт. Белгилей кетсек, Кыргызстан боюнча 8000дей жарандарга азык-түлүк таркатылып, облус жана райондордун борборуна жеткирип берүү жагын фонд өз колуна алган.